пайгамбарыбыздан уккан жайым бар. Кур'ан хатым болгон жерде кылынган дуага Аллах шунча мээрим назары менен тиктеп, рахматын жадырат да кабыл болот. Ошол Аллахтын рахматына силерде чөмүлүп калгыла дегеним го, деген да. Бүгүн ошол Кур'ан хатым болуп атат да азыр. Ошол дуага илешип калыш керек. Ооз ачар мезгилдеги дуага илешип калыш керек. Бизде сохор деп коебуз го, баягы ооз бекитер учурду. Көпчүлүк адамдар ооз бекитер сохорду жеп, ичип, анан ниет кылып жатып алууну түшүнөт да. Жеп, ичип, ниет кылып жатып алууну суралат. Сохор деген ал жерде Аллахка сыйынуу жана истигфар айтуу учуру. Аллахка сыйынуу, анан истигфар айтуу учуру. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат: Аллах субханаху ва таала түндүн 3-чү бөлүгү калганда, так ушул биз ушул тиги сухур ооз бекитер учур болуп атканда, Аллах дүйнөнүн асманына түшөт. Бул Аллахтын мээрими, кудурети түшөт дагы. Бенделерине 3 суроо менен кайрылат. Хал мин мустагфирин агфирлах. Кечирим сурагандар барбы? Мурдагы жасап алган күнөөсүнө өкүнүп, кечирим сурап, мен мага кайрылгандар барбы? Кечире коёюн. Хал мин таибин атубу илей. Тоба кылгандар барбы? Өкүнгөндөр тобасын кабыл кылайын. Эң акыркысы, хал мин саилин уатила. Суранып дуа кылгандар барбы? Кабыл кыла коёюн деп атат. Караң. Ооз бекитер мезгилде бардык нерсени сураныш керек. Бардык нерсени сураныш керек. Пайгамбар айткан: сурансаң, Кудайдан суран деген. Ошол себептен Хазрат Абу Бакыр айтат. Пайгамбар ушул сөздү баягы ийне жибине жеткирип, жүрөккө кадалта айткандыгы үчүн мен жада калса, чокоюмдун боосунда Кудайдан сурап ала турган болуп калдым деген. Эй Кудай, бардык нерсе сенин колуңда, сенин казынан кенен, мага ушул чокоюмдун боосун берчи дейм, заматта асмандан бир боо түшүп калбайт албетте. Ошол чокоюмдун боосун сатып алганга мага Алла Таалам жөндөн берет, базарга чыгам, иштейм, акча табам, анан боо сатып алам деген. Мага бир жол ачат деген түшүнүк да. Ишти жеңилдетет. Акыл эс баам паласатымды мындай байытат деген түшүнүк.